Бишкектин көчөлөрүнө 100 тоннадай туз себилди. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү делген адамды положенец статусуна дайындоо аракети токтотулду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттен билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү жана алардын алдын алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө уюшкан кылмыштуу топтордун айрым мүчөлөрү Талас облусу боюнча положенец кылып дайындоо ниетине бөгөт койду. Үстүздөө жылдын 16 февралында Талас облусу боюнча ички иштер башкармалыгы менен биргеликте УКМК тарабынан аталган жаранды алып келүү ишке ашырылды. Жүргүзүлгөн профилактикалык иш-чаралардын натыйжасында уюшкан кылмыштуу топторго мүчө болуудан, криминалдык дүйнөнүн идеологияларынан толугу менен баш тартты жана мындан ары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузбоого милдеттенди. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын дагы 1,11 чакырымы макулдашылды. Жетишилген макулдашууга ылайык 2024 жылдын 11 февралынан 18 февралына чейин Тажикстан Республикасынын Сооди облусунун Бустон шаарында Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелер жана топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жыйыны болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар чечил элек аймактарда биргелешкен изилдөө иштерин жүргүзүп, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын 1,11 чакырымы боюнча макулдашты. Тараптар Кыргыз Республикасынын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда калган аймактар боюнча ишти улантат. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Жолугушуу достук маанайда жана